Bir adam bir adamdan суроо берет экен. Эй, сен эгер нан таап алсаң эмне кыласың десе, баягы адам жооп беретинде, мен тапканым нан эмне кылат? Эми нанды жейт да, жеймин дейт экен. Биз жакта иттер ошондой кылат дейт экен да. Чындыгында урматтуу мекендешим, биз жактагы иттер ошондой кылат. Тапкан нанын жей берет. Тапканын жеш бул айбандын иши. Биз адамдар бөлүшөбүз дейт. Силер эмне кыласыңар десе, биз адамдар бөлүшөбүз дейт. Эмне тапсак бөлүшөбүз. Нан табабызбы, айырмасы жок акча табабызбы, бөлүшөбүз. Айбандардын иши табыш жеш, түгөтүш болду жок кылуу. Ал эми адамдыкы бөлүшүү урматтуу мекендешим. Канча бөлүшсөң, канча берсең ошончолук Аллах Таала бере берет. Бирге 1000 эсе, 10 эсе, 7 эсе, 700 эсе кылып Аллах Таала бере берет. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бул дүйнөдө алыш дүйнөсү эмес, бериш дүйнөсү. Бул кээ бир адамдар айтат, жебеген самсам акча төлөдүм деп. Жок, убагында жеп койгонсуң, анан акчасын бүгүн төлөп атасың, урматтуу мекендешим. Адилеттүү тараза, адилеттүү Аллах Таала. Бүгүн жакшылыкты канчалык кылсаң, жообу келет. Сообу сөзсүз Аллах Таала берүүчү. Аны эч качан калтырып койбойт. Жамандык кылсаң, жазасын берүүчү Аллах эч качан өлбөйт. Анын жообун да сөзсүз аласың. Ошондой экен, кайтар дүйнө деп коет, пешенеге жазылганды көрөсүң дейт. Ошол көрүш маселесинде дагы берген ударың так деп удар берсең, доңк деп жообуңду аласың. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, шүгүр кылайлы, так туура жашаганга аракет кылайлы. Бүгүн жамандар көп, жакшылар аз. Жакшы болгонго аракет кылышыбыз керек. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста дейт го. Бирөөнү бир сөгүп койсоң болду, сен жамансың да анын көз карашында. А жакшы болуш үчүн 1000 эсе жакшылык кыласың, күн эсе жакшылык кыласың.